Бисмилла, оң кол менен. Бисмилласы жесеңиз дагы шайтан чогуу жейт. Караңыз. Ар бир нерсенин данышмандыгы бөлөк да. Бисмилла береке келет да. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп толук айтып койсоңуз жакшы. Риваятта ушул. Бисмилла ва аля баракатилла дагы бол. Болбойт дегенде бисмилла деген сөздөрдүн өзүн айтып коюңуз. Боло берет. Бисмилласы жесе шайтан кошо жей берет экен. Кээде унутуп калсаң, анда ортосунда эми жеп бүтөйүн деген хотя бы эстеп кеткениңде анда бисмиллахи аввалаху ва ахираху деп коюш керек. Алгач акыркы бисмилла менен деп койсоңуз болду. Шайтан сиз менен канча жеген болсо кусат экен. Не кылат экен? Кусат экен. Жамал деген менин марокканец бир досум бар эле, Францияда туулган, чогуу окуганбыз. Ушу хадисти окуганыбыздан кийин анан дамылат, эми дамылат өтүп мындай максат дейт, дос да. Мен бүгүн шайтанды кустурайын деп атам дейт. Эмнеге? Башында бисмилланы айтпай, аягында барып айтайын депчи. Мен айттым, болбой калат анда атайлап кылыш үчүн айткан эмес муну пайгамбарыбыз. Бир кустурайын дейт да эми мындай. Азыр эле кустуруу деген бар го. Бисмилла.